Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Караңдар, о-майо. Ема осыдан кейін магазин. Ташынаны. Уралдағы білмеймін. Кто, Ермұхан, жарайды? О-майна, біз сосиска алғанбыз. Білмеймін, алып келдім, қайтадан ұмытқанмын. Бұндан ба? Урматтуу мекендештер, мына менин артымда Дубай шаары турат. Бул жерлер 30 жыл мурда кадимгидей эле чөл болгон. Англиядан билим алып келген билимдүү уулдары өздөрүнүн мекенин, шаарларын көтөрүштү. Бүгүн жаш, кесипкөй, билимдүү Тилек деген инибиз демилге көтөрүп, мага мүмкүнчүлүк бергиле. Мен айыл чарба жаатында реформаларды жасайм, мекениме кызмат кылам деген чакырык жасады. Үмүтсүздүк булуту каптап турган кезге Тилектин демилгеси баарыбызды жандандырды. Биз Бир Бол фракциясы Тилек Токтогазиевдин кандидатурасын премьер-министрге айыл чарба министрлигине сунуштайбыз. Премьер-министр албетте колдойт деп ишенебиз. Кезек жаштарда, келечек жаштардыкы деп айтабыз. Келечекти күтпөй жаштарга бүгүн бергенибиз туура болот. Биз жумушчу топ дегенде эксперттерди гана элестетпешибиз керек да. 2018-жылы президенттин указы менен түзүлгөн, ага бардык тараптар кирген. Ушул биздин парламенттен 6 фракциядан 6 депутат өкүлү, парламентте отурулбаган фракциясы жок партиялар кирген, сот системасы, өкмөттөн кирген. Биз жөн эле отуруп, башка эксперттер жазып, анан демилгечиге келгенде искусстволук түрдө демилгечилер кошулду дегенден алыс болушубуз керек да. Бул туура эмес маалымат. Өзүбүз кошулдук, парламенттин ишине кирдик, катыштык, ошол жумушчу топто иш жүрдү. Эмне себептен биз кийин кошумча кошулдук демилгечи катары? Мыктыбек Юсупович дагы ошол маселени көтөргөн комитетте. Ал жерде биз демилгечи катары кошулуп атканда регламент буга жооп берет. Кийин биз демилгечи болобуз ушул мыйзам долбоорлоруна дегенде мыйзамга кошумча деген техникалык түрдө ката кеткен. Бул жерде ошол катты жазып аткан адамдын жоопкерчилиги, буга биз сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Кийин бирок демилгечи катары кошумча баарыбыз кошулуп атканда ката кеткен эмес. Андан сырткары комитетке регламент бузулбастан 27 декабрь 2018-жылы катталган комитетте 2 жума талкууладык. Ал эми бул жака палатага кошулуп атканда, коюп атканда добушка койдум. Эч кандай регламент бузулган жок. Эгерде ошол жумушчу топтун составы боюнча маалымат бер десеңиздер, бардык катышкан депутаттарды анда мен айтып коеюн. Демилгечилерди дагы айтып коелу. Андан сырткары мына Брайль боюнча дагы суроо берилип атат. Ал кирген бюджеттин алкагында, урматтуу депутаттар, бир бюллетенде шрифт Брайль 6 сом 50 тыйын. Андан тышкары ар бир уикте лупа для слабовидящих деп атат 23 740 сом. Ал алкагында биз жанагы майыптуулугу бар адамдар боюнча конвенцияны ратификацияладык. Анын алкагында бюджет кетип атат. Анан биз мыйзамды кабыл алгандан кийин дагы болот негизи. Анан дагы бир ой айтылып атат, күчкө салып өткөрүп атасыңар. Андай эмес. Бардык мыйзам долбоорлорун Бакыт Эргешевич мен кайталай берип чарчап калдым. Сиздерден дагы бардык мыйзамдардан жакшы жактарын көрүп атабыз. Ар бир сунушка биз карап чыгууга даярбыз. Рахмат. Негизи биздин баш мыйзам боюнча, конституция боюнча ар бир жаран 18 жаштан шайлоого, 21 жаштан шайланууга укугу бар да. Ошондуктан бул укукту чектөө бул адамдын укугун тебелөө болуп калат да. Жогору жакта депутаттардын көпчүлүгү айтып атат. Ушул Россия Федерациясында, Казакстанда, чет мамлекетте жашап аткан биздин жарандардын сөзсүз шайлоо укугун биз коргошубуз керек. Аларга мүмкүнчүлүктү түзүп беришибиз керек. Жалпы мамлекеттеги жетекчиликти тандоодо алардын укугун чектебешибиз керек да. Ошондуктан биз жерлерде ушул көптөгөн мигранттар жашаган чоң-чоң шаарлар бар. Ошол жердеги
биздин шайлоочулардын катышуусун биз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Ошону менен эле бирге бул мыйзамды азыр биз концепциясын колдошубуз керек. Ошону менен эле бирге азыркы депутаттардын көпчүлүк добуштары бул жүйөлүү. Ал бул процессти, процедураны күчөтүп, баягындай кыйындатып албашыбыз керек да. Анан азыркы мыйзамдарга өзгөртүү менен кошо бүгүнкү күндө баягы таза шайлоону келечекте биз камсыз кылып беребиз дей турган болсок, мында өкмөт дагы сөзсүз иштеш керек. Бунун үстүндө бузуулар жөнүндө кодекс бар, кылмыш жаза кодекси бар. Бул жерде добушту сатып алуу, подкуп боюнча ошол жоопкерчиликти күчөтүш керек да. Ошондо гана биз таза шайлоо, таза тандоону мүмкүнчүлүк беребиз. Анан ол гендер боюнча айтып кетип атат депутаттар, бирок бирдекени түшүндүрүп коюш керек. Гендер деген терминди колдонуудан кичине алыс болсоңуздар. Эмне үчүн дегенде, гендердин түрү эркек аялдан башка дагы транссексуалист, гомосексуалист, агендер, бигендер деген түшүнүктөр бар. Эгерде баарына 25% киргизе турган болсок, биз мүмкүнчүлүк баягы гендердин баарына ушул квота менен камсыздоо мүмкүн эмес. Ошондуктан аял, эркек деген терминди дайыма колдонуп жүргөнгө мен чакырат элем да. Ошондуктан бул өтө туура, Айда Камчыбековна. Ошондуктан аялдар менен баягы эркектердин тең укуктуулугу же болбосо квотасы деген сөздү колдонууга биз үйрөнүшүбүз керек да. Гендер деген түшүнүктү бизге сырттан таңуулап атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан мындай бир ыплас нерселерди таңуулагандын алгачкы кадамы десек бул туура болот да. Ошону менен эле бирге шайлоо өткөрүү үчүн биз мыйзамдарды өтө тездетишибиз керек. Эмне үчүн дегенде материалдык техникалык базаларын чыңдап же болбосо мамлекеттин бюджетинен акча каражаты бөлүш керек да. Бул боюнча тендер өтөт, башка болот. Ошондуктан мыйзамды эртерээк кабыл алганга аракет кылышыбыз керек, же болбосо өзгөртпөй туруш керек. Шайлоо жакында болот. Бул негизги бийликтин тандоо. Мен ушул мыйзамдын авторлорунун бири деп кол койгом. Ошол жөнүндө айтып коеюн, урматтуу мага чейинки сүйлөгөн коллегама. Бүт мыйзамдардын баары тең адистер даярдайт. Кимибиз жазып атабыз мыйзамда? Специалисттер жазып атат. Көп тармактуу, билимдүү, илимий негиздеп, мурунку мыйзамдардын баягы жетишкен жетишпегендик жактарын алымча кошумчасы менен ошону менен биз баарыбыз тең сиздерге сунуштап атабыз. Бул эми формасы боюнча. Ал эми содержаниясы боюнча, мисалы үчүн бул жерде орчундуу өзгөрүүлөр жок. Бул жерде ушул биз өткөн шайлоодогу жетишпегендиктер кайсы маселеге көңүл бөлүнбөй калган. Мына мисалы үчүн жана аялдар маселесин көтөрүп атат коллегаларым. Мына ушундай маселелерге маани берилип, жана ар бир жараныбызга толугу менен кайсы жерде болбосун, Кыргызстандабы, чет өлкөлөрдөбү, баарына тең толук конституциялык мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга шарт түзүп беришибиз керек. Мына ушундай негизинен. Анан эми мен ойлойм, ажиотаждын кереги жок. Эгерде мындай сүйлөгөндө эле кандайдыр бир ажерде бир подвох барда эле ажерге бирдеме атай мындай бир нерсени катып койгондой эле түшүнбөшүбүз керек. Бул мыйзам догма эмес. Бул деген живой организм катары. Ар бир шайлоо өзүнүн мезгилине, учуруна байланыштуу ар кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизип турууга талап. Анан эми президент өзү айтты эле, 1 жылга чейин кабыл алып коелу. Баарыбызга тең белгилүү болсун шарттары, тартиптери. Шайлоочулар да билсин, шайлоого бара турган биздин жарандар да билсин деп. Бул жерде менимче эч кандай эме жок. Ал эми детально кимдин сунушу болсо, эми мыйзамдын регламент боюнча экинчи окуу келет. Экинчи окуу келгенден кийин сунуштарды берели. Жүйөлүү сунуштар бар. Себеби бул иш рабочий баягы топтон дагы бөлөк дагы депутаттардын тараптан түшкөн сунуштар бар, аны дагы эске алалы. Ошон үчүн бул эми мындай процедурасы бузбай алып бара берсек. Анан эми бүгүн эми дагы бир жолу суранып кетебиз. Бул концепцияны колдоп берсеңиздер. Чоң рахмат.